Birlik Aile Hükümeti'nin başçısı Akamayev Cemil Abdurasılovich. Bizde bugün Birlik Aile Hükümeti'nden elinin kursançılığı, jakşılığı bolup atat. Sebebi Kadamjay şaharından Ayderken şaharı arkalı Birlik Aile Hükümeti'nin Çeçme ayılığına çeyin yol asfalto işler baştalып жүрүп жатат азыр. Жалпы 54 километр асфальт жол болот. Бүгүнкү күндө ошол асфальтоо иштерине Бирлик Айыл Өкмөтүнүн аймагындагы Гавян сайынан карьерден завод курулуп, асфальт чыга баштаган. Бүт азыр иш кызуу жүрүп жатат. Ошол биздин Айыл Өкмөт аймагынан ошол заводду куруп баштаган себеби жол курууга ошол жакын аралыкта болгонго байланыштуу. Анан биздин ошол карьерден чыккан шагыл өтө сапаттуу болгонго байланыштуу. Ошол жерден бир жакшы асфальт чыгып, ысык мезгилинде ошол асфальтты басып, сапаттуу асфальт басылып атат. Анан ошол жумуштар болуп атканга биз жалпы Кыргыз мамлекетиге, ошо жетекчилерге бүт ыраазычылыкты билдиребиз. Жалпы Бирлик Айыл Өкмөтүнүн Айдеркен шаарынын эли ошо өтө кубанып отурат. Андан тышкары ушул жол менен Өзбек Республикасынын соң анклавындагы эли ушу жол менен каттайт. Бул кишилер да өздөрүнүн ыраазычылыгын билдиришип атат. Мен ойлойм, бул жумуштар толугу менен сапаттуу бүтүп калса, өтө жакшы иштер болот. Бүт ушул ишти жасап аткандарга, ушул каржылагандарга дагы элдин атынан, Айыл Өкмөтү атынан ыраазычылык бардыгыңыздарга. Менин атым Тагайев Абдыкаар Шакирович. Жагалмай фирмасында иштейм. Ушул Гавянын сайында Кыргызстанга жете турган шагал бар. Кудай буйруса Айдеркендин жолун асфальт кылып быйыл бүтүрөбүз го дейм. Кудай буйруса ушу иштеп турсак. Дагы эмне дейм, эми Кыргызстан боюнча асфальттар, жолдорду асфальт кылышка аракет кылабыз. Мына жерде бизде асфальт завод шагал майдалай турган Жагалмай фирмасынын мемеси курулду. Жолго шагал ташып, асфальт кылып, асфальтты ташып, эме кылып атабыз, жүктө берип атабыз. Шагалдарды майдалап, асфальтка даярдап атабыз. Кудайга шүгүр, тонналап мемелер бар, мына жерде шагал бар. Кыргызстанга жетет Кудай буйруса. Кудай берген мына тоодон өзү агып түшүп, биз үчүн жаратылыштын бир байлыгы, элдин, биздин бала чаканын, неберелерибиздин байлыгы ушул. Кудай буйруса, рахмат.
Satıbaldiyev 60 Ayderken şaharının turgunu bolam. Uşul Ayderken şaharında şахтада işlep жүрüp ушул жерден пенсияга чыкканмын. Азыр пенсиядамын. Мына балдарым Баткен телевидениясынан келипсиңер. Айдеркен шаарына кош келипсиңер. Келгениңер үчүн чоң рахмат. Ушинтип тез келип, элдин көйгөйүн көрүп, билип, сурап дегендей кетип турсаңар жакшы болот. Ана өткөн жылы президентибиз Садыр Нуркожоевич келип, Айдергенде эл менен жолугушуп, элдин көйгөйүн сурап кеткен болчу. Ошондо биз элдер айткан элек. Ушул Айдеркен Кадамжай жолубузду асфальттап берүүсүн суранган болчубуз. Ошол киши ошондо айткан эле, Кудай буйрса, ушул Айдеркен Чечме жолуну асфальттатып берем деген эле. Мына айткан сөзүндө ушул президентибиз туруп, өзүнүн сөзүн аткарып, азыркы учурда мына асфальт басылып жатат. Асфальтты мына Айдеркен шаарынан бул жагынан баштады, нар жагы Кадамжайдан башталды. Биздин Айдеркен высокогорье болгондуктан бул жерде тез эле кар түшүп калат. Ошондуктан мына эртерээк баштап 2 айдын ичинде тезирээк ушул асфальтыбызды бүтүрүп беришке аракет кылып атат экен. Рахмат ушуларга. Садыр балабызга да чоң рахмат. Атасыга рахмат. Бекзат Муратбекович, азыркы убакта бизде ушундай Айдеркенде сонун жаңылык болуп атат. Айдеркен Кадамжай жолунун Садыр Жапаров Нуркожоевич тарабынан, президентибиз тарабынан демилгелүү болуп ушун жолубуз курулуп атат. Буга чейин бизде кандай көйгөйлөр болду. Машиналар бузулуп, жол эрежеси бузулуп, жол авариялары көп болчу ушу Кадамжай Айдеркен жолунда. Буюрса баары сонун болуп атат бизде. Жолдор оңдолуп атат, калыңдыгы өтө сонун болуп атат. Ушул жерде мен ыраазычылык билдирип кететтим. Бизге бул жолдун курулган себеби бизге мына Айдеркен тургунуна, Айдеркен шаарларынын Айдеркен шаарына биз өтө пайдалуу болду. Бул жол оңолуп, бизге Айдеркен элге көптөгөн жакшылыктар пайда болду, бизге чыгымдар азайды, эл баары ыраазы азыркы убактачы. Буюрса азыркы бийлигибиз жакшы иштеп атат. Мамлекетибизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз, чоң рахматтарды айтабыз. Ушундай өнүгүп аткан, ушундай жерлерди куруп аткан, жолдорду куруп атат, айылдарды өнүктүрүп атат. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле ушул биздеги Айдеркен Кадамжай жолундагы асфальт өзүнүн Айдеркен шаарынан чыгып атат. Айдеркен шаарына Гауян деген жерибиз бар бизде. Ошол жерден асфальт өзүнөн чыгып атат, производство өзүнөн болуп атат. Буюрса баары өнүгүү жолунда турат.
Мен Нурматов Бактияр, şu акционердин общество Жага Алмай компаниясында иштейм. Şu грейдер айдап канча жылдан бери эмгектенип келатабыз. Азыр ушу Айдеркен Кадамжай жолунда şu түзөтүү иштерин азыр иштеп атабыз. Анча-мынча чөккөн жерлерин түзөп, ойноп кеткен жерлерин алып, şu түзөп, şu түзөтүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошо Кадамжайдан Айдеркенге чейин кылабыз. 32 чакырым жолду. Şu өзүбүздүн убактыбыз ушу ноябрдын этегине чейин деп атат. Ушу жерди түзөтүп, бизге берилген ушу 32 километр, калгандарын башка оштук фирмалар жасап атат. Мен Зикирова Замира, ушул Орузбеков айылынын тургуну боломун. Мына ушул жолдор мурда буга чейин чаң жаман эле. Асфальт куюлуп, жакшы болуп калыптыр, таза. Биз өзү Москвада жүрөбүз, мына келсек жолдорубуз аябай жакшы, таза болуп, асфальт болуп калыптыр. Аябай кубанычтабыз, мамлекетибизге, президентибизге өнүгүп жатканыга чоң рахмат. Дагы мындан ары Кыргызстан өнүгө берсин, биз Москвада жүрбөй ушул жакта иштеп, ушул Кыргызстанды өнүктүрсөк жакшы болот эле. Чоң рахмат мамлекетибизге ушундай жолдорду таза куруп жатканыга. Мен Кадамжай районунун Бирлик айыл өкмүндө Сырт айылга караштуу тургунумун. Мына көп жылдан бери Кадамжай Хайдаркан жолуга көңүл бурулбай келатылат эле. Быйылкы жылы мамлекеттин жетекчилерге чоң рахмат. Жогорку кеңештин депутаттары, район акимдери өтө жакшы уюшкандык менен иштешип, şu биздин жолубузду ушундай жакшы сапатка алып келип атат. Буларга чоң рахматтарды айтабыз.
Жолчуларыбыз абдан жакшы иштешип атат. Күндүн ыстыгына карабай, сууга карабай şu кечеси күндүз ишешип атат. Şu жолдон өтүп баратып, өз ыраазычылыгымды билдирейин деп чечтим. Şulardын şu жолго иштегендердин бардыгы ден соолук иштерди албан ийгиликтери болсун. Мамлекетибиз байып, Кыргызстандын бардык жолдору ушундай жакшы болгонго чын жүрөктөн. Азыр бул тегиздетүү иштери жүрүп атат экен, абдан жакшы иш алып барышып атат экен жолчуларга чоң рахмат. Шуларды көзөмөлдөп турган жетекчилерге да чоң рахмат. Мамлекетибиз бай болсун, ушундай жолдор дагы оңоло берсин. Кыргызстаныбыздын келечеги ушундай жакшы болуп, алдыңкы мамлекеттер катары колдошушка чын жүрөктөн тилектешпиз. Менин атым Ираимов Абибулла. Кадамжай Айдаркен Чечме жолу капремонттон өткөрүлүп атат. Азыр болсо жүрүп аткан иштин мезгили тегиздөөчү катмарын жүрүп жатат. Андан кийинки катмары кетет. Консультант болобуз, проектный институттан. Мен инспектормун.